Саламатсыздарбы? Бүгүнкү темабыз адам укугу жана аялдар жана кыздардын укугу. Аялдар жана кыздардын кандай укуктары бар? Улуттук жана эл аралык деңгээлде кандай инструменттер менен корголот деген темада сүйлөшөбүз. Бүгүн сиздер менен Орозбекова Жибек. Негизи аял затынын статусунун өзгөрүлүшү тарыхый, маданий жана салттар алмашкан сайын өзгөрүлүп келген. Бул өзгөрүлүш 19-кылымдан 21-кылымга чейин аялдардын укугун коргоо процесси жүрүп келет. Бирок азыркы убакка чейин аялдардын укугу да көптөгөн мамлекеттерде бузуулар болуп өтөт. Экинчи дүйнөлүк согуштан кийин аялдар укугун коргогон келишимдер Бириккен Улуттар Уюму жаргылыгында жана адам укуктары боюнча эл аралык долбоорунда эркектер жана аялдардын тең укуктуулугу жөнүндө жана жыныстык басмырлоону жокко чыгарылыш керектиги басым жасалган. Демек, биз билгендей эле аял укугу жыныстык негизинде басмырлоого туура келет экен жана азыркы убакытка чейин аялдардын укугу көптөгөн адам укугу бузуулар катарына кирет экен. Эң негизги аял затын коргоо эл аралык документ болуп, аялдарга карата басмырлоону жок кылуу боюнча эл аралык конвенция болуп эсептелинет. Бул конвенция Бириккен Улуттар Уюму тарабынан, башкы ассамблея тарабынан кабыл алынган жана кабыл алынганга чейин көптөгөн кароолордон өткөн. Бул жакта аял затынын эң негизги шарттарына, эң негизги укуктарына жол берилген. Бул конвенция 1979-жылы кабыл алынган. Документ 30 беренени камтыйт жана азыркы учурда 180ге жакын өлкө бул конвенцияга кол коюп, улуттук деңгээлде кабыл алынган. Кыргыз Республикасы бул конвенцияга кол коюп ратификация кылынган. Улуттук негизинде эл аралык деңгээлдер бул конвенция болуп дагы кабыл алынган. Демек, Кыргыз Республикасы бул конвенциядагы кандай шарттарга кол койсо, кандай шарттарга убада берсе, ошондой шарттарды толугу менен камтыш керек. Аялдарга карата басмырлоону жок кылуу боюнча эл аралык конвенция кошумча кылып, кошумча протокол дегенди кабыл алынган. Бул 1999-жылы 6-октябрда кабыл алынган. Кошумча протокол эмне жөнүндө эле? Кошумча протокол бул аялдарга карата басмырлоону жок кылуу боюнча комитетке доо арыз менен кайрылууну аныктаган бир протокол кабыл алынган. Бул протоколду кабыл алуудан мурда көптөгөн дагы талкуулар болгон. Анткени аял заты албетте адам жана бир талкуулардын бирөөсү болуп, аялдарга карата басмырлоону жок кылуу эл аралык конвенцияга комитет кылбастан адам укуктарын бузуу боюнча комитетине кайрыла алат деген ойлор бар болчу. Бирок ошо көптөгөн өлкөлөрдүн делегаттары жок, аялдарга карата басмырлоону жок кылуу боюнча өзгөчө бир комитет түзүлүш керек жана комитет түзүлгөндө өзгөчө протокол аркылуу түзүлүш керек деген себептен ушундай бир кошумча протокол кабыл алынат. Бирок азыркы убакытка чейин көбүнчө доо арыздар аял затынын басмырлоо тууралуу процесстер адам укуктары комитетине кайрылат. Бул жакта да кайрылат, бирок көбүнчө салттуу түрдө адам укук бузуу комитетине кайрылууда. Аялдар тууралуу эл аралык деңгээлде төмөнкү документтер дагы эң негизги болуп эсептелинет. Негизи аялдар укугу, кыздар укугу боюнча
Бириккен Улуттар Уюму тарабынан көптөгөн конвенциялар, документтер иштелип чыккан. Эң биринчилери болуп адамдарды сапаттуу бөгөт коюу жана башкаларды сойку катары иштетүү боюнча Бириккен Улуттар Уюму тарабынан конвенция кабыл алынган. Бул Экинчи дүйнөлүк согушунан кийин 1949 жылы кабыл алынган. Экинчи дүйнөлүк согушта аялдар көптөгөн басмырлоодон өткөндүктөн, аялдар жана кыздар көптөгөн өзүнө карата укук бузуулар болгондуктан, аялдар жана кыздар көптөгөн кыйынчылыктан өткөндүктөн эң биринчи жана эң негизги конвенциялар болуп ошо аялдар жана кыздар тууралуу конвенциялар кабыл алынган. Экинчи конвенция болуп аялдар политикалык укук боюнча конвенциясы кабыл алынган. Бул адамдарды сатууга бөгөт коюу жана башкалардын сойку катары иштөө боюнча конвенциясынан кийин 3 жылдан кийин кабыл алынган 1952 жылы. Жана кошумча конвенциялардан болуп никеси бар аялдардын улуту тууралуу конвенция болуп эсептелинет. Бул дагы Бириккен Улуттар Уюму тарабынан 1957 жылы кабыл алынган. Бул конвенцияны азыркы убакытка чейин көптөгөн өлкөлөр кабыл алына элек, никеси жок аялдардын улуту тууралуу конвенциясын. Көбүнчө өлкөлөр буну Латын Америкадагы өлкөлөр кабыл алынган. Гватемала, Чили, Куба, Мексика жана башка өлкөлөр. Орто Азияда, Кавказда жана башка көптөгөн өлкөдө бул конвенция ишке ашкан эмес. Бирок Латын Америкада жана Кариб деңизиндеги жакын өлкөлөрдө бул конвенциялардын баары иштеп келет. Эл аралык эмгек уюму аял затына тууралуу эң негизги укуктарды камтыган. Биз азыр эл аралык деңгээлдеги документтерди конвенциялар боюнча айтып келатабыз жана эң негизгилерден болуп эл аралык эмгек уюму бардык адам укуктарынын бардык шарттарын, бардык спекторлорун камтыган жана албетте аялдардын укук тууралуу укугун дагы басым жасап айтып келген. Алардын ичине төмөнкү шарттар айтылат. Бул кош бойлуулук жана төрөт боюнча өргүүнү айткан. Бул жакта эл аралык эмгек уюму аялдар тууралуу 12 жумалык бир финансылык, медициналык колдоо көрсөтүш керегин жана андан тышкары жумуштан бошотулбаганга укуктуу болгонун айтып келет. Бардык өлкөлөрдө эгерде аял мамлекеттик кызматта иштеген болсо, же болбосо бейөкмөт уюмдарда иштеген болсо, же болбосо башка кандайдыр бир жумуштарда иш кылып иштеген болсо, аялдар 12 жумалык бир мамлекет тарабынан колдоо болуш керек деген нерсени айтып келген. Экинчи, шахтада жер астында иштөө тууралуу айтып келген. Биз билгендей эле шахтада жер астында азыркы убакытка чейин көптөгөн өлкөлөр экономикасы өнүкпөгөн жана өнүгүп келаткан өлкөлөрдө ушундай бир жумуштар көрүнүп келет жана бул жумушка каршы деп эл аралык эмгек уюму аял заты ошондой жумушка иштебеси керектигин басым жасап айтып келет. Кийинкилерден болуп эл аралык эмгек уюму аялдар эркектердей эле сыяктуу бирдей акы алуу тууралуу айтып келет. Бул аспект негизи аялдардын укук бузуунун эң негизги жана көптөгөн соттук процесс ушул негизинде өтөт.
азыркы учурларда жана көптөгөн өлкөлөрдө ошондой бир теңдик каралбай келет. Себеби аялдар кош бойлуу болгон учурда, төрөткө аз убакыт калган учурда иш бере турчулар аялдарды жумуштан чыгарууга туура көрөт. Бирок аялдардын бул тууралуу ою бир аз башкача болуп эсептелинет. Анткени аялдар дагы эркектей сыяктуу эле иштей алат, бирок жалгыз гана мамлекет тарабынан, жумуш бере турчу тарабынан кандайдыр бир көзөмөл болуш керек жана кандайдыр бир колдоо көрсөтүш керек деген нерсени аялдар айтып келишет. Аялдар жана юридика менен иштеген илимпоздор. Жана көптөгөн башка аялдардын акыларын бузуу процедураларын дагы эл аралык эмгек уюмундагы конвенцияларда бекитилген. Европалык кеңеште биз билгендей эле Европалык кеңеш бул экинчи дүйнөлүк согуштан кийин кабыл алынган бир чоң организация болуп эсептелинет. Бул организацияда дагы адамдын укугун эң негизги шарттарын жазылган эле. Эл аралык деңгээлде бул организация көптөгөн адам укуктарын бузууну жокко салуу инструменттерин кабыл алынган. Албетте дагы аялдар тууралуу дагы пункттарды кабыл алынган. Бул жакта Европалык кеңеште 2 пункт басым жасалып ортого чыгат. Бул биринчи адам укуктары боюнча Европалык конвенциясы, экинчи Европалык социалдык жаргылыгы. Бул эки конвенцияларда аялдар тууралуу укуктар жана жубайлар арасында дагы мамилелерди жөнгө салган укуктарды каралоодо. Биз билгендей эле адам укуктары Европалык сотто адам укуктары Европалык конвенциясы менен конвенцияны карап өтөт жана бул адам укуктары Европалык конвенцияда ар бир адамдын укуктары так жана айкын түшүндүрүлүп келет. Европалык социалдык жарлыгында болсо аялдардын гана укугу эмес, жубайлардын арасында дагы мамилелерди жөнгө салуу процедурасын каралат. Демек, Европа территориясында кабыл алган конвенциялар аялдардын жана эркектердин ортосундагы мамилелер жана аялдардын укугун бузуу мамилелерди өтө деталдуу караштырып, документ катары кабыл алынган эле. Аялдар тууралуу расалык кодолоонун бардык түрлөрүн жоюу боюнча эл аралык конвенциясынын алдында аялдарды басмырлабоо комитети иштейт. Бул комитет дагы Бириккен Улуттар уюмунун аркылуу көзөмөлдөө астында турат. Аялдарды басмырлабоого комитети биз айтып кеткендей эле бул бирде бир адам укугун коргоо комитети менен бир деңгээлде турат. Аялдар кандайдыр бир укук бузуу болгондо, мамлекет тарабынан укук бузуу болгондо бул комитетке кайрыла алат. Бул комитетке кайрыла ала турчу укугун кошумча протокол аркылуу далилдеп кайрыла алса болот. Кыргыз Республикасында бул комитетке азыркы убакытка чейин кайрылган учурлар көрүнгөн эмес, бирок башка өлкөлөрдөн караганда Латын Америка жана Европаны алганда андай учурлар көптөн кездешет. Бул комитетке дүйнөдөн
дүйнөнүн ар тарабынан аялдар укуктары мамлекет тарабынан бузуу болгондо доо арызы менен кайрылса болот. Аялдар тууралуу өзгөчө көйгөйлүү маселелер бар. Бул көйгөйлүү маселелер эл аралык деңгээлде төрт аспектти карап келет. Биринчи болуп кыздарды жана аялдарды сатуу маселеси, экинчи болуп аялдарга карата зомбулук көрсөтүү маселеси, үчүнчү болуп тукум улоо укуктарынын бузуусу, төртүнчү болуп үрп адаттан чыккан көйгөйлөр боюнча маселелер эң көйгөйлүү болуп эсептелинет. Кыздарды жана аялдарды сатуу азыркы учур гана эмес, 19-18 кылымдардан баштап эле бул укук бузулуп келген. Ар бир жыл экономикасы өнүккөн эмес өлкөлөрдөн миңдеген аялдар алдоо менен азгырылып, урдалып жана сатууга чыгарылган учурларды Бириккен Улуттар Уюмунун органдары көзөмөлгө алышат. Азыркыга чейин ар бир мамлекеттер иш-чараларды иштеп келет, бирок иш-чараларды иштеп келсе дагы бул адамдарды сатуу, аялдарды сатуу азыркы убакытка чейин токтоло элек. Бул көйгөй тууралуу Бириккен Улуттар Уюму Адам укугу комитети аялдарды сатууга тыюу кылынган резолюция кабыл алынган. Бул резолюция 1998 жылы кабыл алынып, Бириккен Улуттар Уюмунун мамлекеттери буга барды кол койгон эле. Экинчи болуп аялдарга карата зомбулук болуп эсептелинет. Бул маселе аялдар тууралуу эң көйгөйлүү маселелер болуп эсептелинет. Мен айтып кеткендей эле, ар бир күн жер жүзүндө ар тарабында аялдар өтө орой мамиле көрүүдө. Көбүнчө бул азчылык тобундагы аял заттары, качкын аялдар, миграцияда жүргөн аялдар, түпкүлүктүү калктын аялдары, анан алыскы райондогу жана эч кандай шарты жок аймактарда жашаган аялдар болуп эсептелинет. Бул категориядагы аялдар көбүнчө ушул категориядагы болгон аялдарга карата зомбулук тартат экен жана бул категориядагы аялдар өзүнүн укугун коргой албай калат экен. Бирок ошол эле учурда эл аралык деңгээлде чоңдогон комитеттер, конвенциялар бар болгондугун билбестиктен адам укугу азыркыга чейин бузулуп келет экен. Биз айтып кеткендей эле, тукум улоо укуктары жана үрп адаттан чыккан көйгөйлөр дагы аялдардын, аял затынын укуктарын буза турган эң көп кездешкен укук бузуу болуп эсептелинет экен. Тукум улоо укуктары жана үрп адаттан чыккан көйгөйлөр бул ар бир өлкөнүн, ар бир мамлекеттин ар тарабында кезделүүчү маселелер болуп эсептелинет экен жана тукум улоо укуктары менен үрп адаттан чыккан көйгөйлөр мамлекеттин экономикалык шарты канчалык өнүккөн болсо ошол менен дагы байланышып келет экен.